Жаш балдар мектепте сөгүнүп атат. Жаш балдар уят көрүп атат. Уят көргөндө да бир тараптуу гей эркек менен эркек, кыз менен кыз лесбиянкаларды көрүп атат. Демек, акыл эс ууланып калып атат. Ууга малынып чоңоюп атат. Кандай болот? Адам мамлекет өсүш үчүн бул жер таза ойлонуш керек. Бул жер таза ойлонуш үчүн көргөн нерсеси, уккан нерсеси, жеген нерсеси таза болуш керек. Бүт фильтрация коюлуш керек. Көз бузулса, уккан нерсеси туура эмес болсо, сүйлөгөнү туура эмес болсо, ал каяка барат? Ал туңгуюкка, караңга, жарга барып, болду, ал жардын ар жагында эч нерсе жок болот. Тарбияга көңүл буралы туугандар. Балдарга тарбия берүү үчүн эмне? Балдарга тарбия берилбейт. Ата-эне өзү тарбиялуу болот. Ата-эне тарбиялуу болсо, балдары тарбиялуу болот. Ата-энеде тарбия жок туруп, балдарына берсе, чөмүчтөгү казандагы чөмүчкө чыгат дейт, өзүндө жок нерсени кантип берет? Демек, бүгүнкү күндө кечиксек дагы, көп убакыттан жедирсек дагы, туугандар өзүбүз тарбияга келели биринчи. Өзүбүз тарбиялуу бололу. Ошол намазда кандай сапты кармап, имамдан озуп кетпей, кечигип калбай, тазалык менен ички сырткы дааратты айкалыштырып туруп намаз окуп атабызбы? Ушул диндин тазалыгын, намаздын эреттүүлүгүн жашоого алып келишибиз керек болот.